والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Бүткүл аламдардын падышасы, бүткүл аламдардын жаратуучусу, бүткүл аламдарды башкарып турган, бүткүл аламды рызык менен камсыз кылган Аллах субхана ва таалама чексиз мактоолор. Пайгамбары, пайгамбарлардын өрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах тааланын эң сүйүктүү кулу, сиз менен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө Аллах тааланын салават саламдары болсун. Урматтуу бир туугандар, Рамадан жөнүндөгү сабагыбызды улантабыз. Бүгүн иншаллах фи адаби сиям ал-ваджиба, орозо кармаган адамдын адептери жөнүндө сөз кылабыз. Билиңиздер бир туугандар, орозо кармаган адамга кээ бир адептер милдет болот. Кээ бир адептер мустахаб болот. Мустахаб деген эгер кылса сооп алат, кылбаса күнөөкөр болбойт деген. Ал эми милдет деген кылса сооп алат, кылбаса күнөөкөр болот деген. Момун мусулман адам орозо кармагандан кийин ушул адептерге сөзсүз көңүл буруусу зарыл. Себеби бул адептердин кээ бирлери аткарбай коюу менен орозо бузулуп кала турган болсо, кээ бирлерин аткарбай коюу менен орозонун сообу кемип калат. Ошондуктан сиз менен биз бул адептерди үйрөнүп, жана ушул нерсеге көңүл бөлүп, бул нерсеге жашообузга алып келүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошол адеп өзү экиге бөлүнөт. Адабун ваджиба, жогоруда айтып өткөндөй, милдет болгон адептер. Бул дегени сөзсүз түрдө момун мусулман адам, орозо кармаган адам ушул нерсеге көңүл буруусу керек жана бул нерсени сактай билүүсү керек. Ва адабун мустахаббатун, жана мустахаб болгон адептер. Бул нерсеге көңүл бөлүү жакшы, албетте. Эгерде көңүл бөлүп ушул нерсени орундаткан болсок, сооп алабыз. Эгерде бул нерсени таштап кое турган болсок, тактап айтканда, ушул мустахаб болгон адептерди кылбай турган болсок, күнөөкөр болбойбуз. Бүгүн Кудай кааласа, милдет болгон адептерге токтолобуз иншаллах. Аллах таалам насип кылса, эртең иншаллах мустахаб болгон адептер жөнүндө сөз кылабыз. Аллах субхана ва таалам момун мусулман адамга милдет кылган амалдар бар. Ал милдет кылган амалдардын кээ бирлери сөз түрүндө болсо, кээ бирлери кыймыл менен болот. Караңыздар, ислам түркүктөрүнө карай турган болсок, ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп келмеге күбөлүк өтүү бул ислам дининин эң биринчи түркүгү болсо, андан кийинки түркүк бул намаз болуп эсептелет. Момун мусулман адам ушул намазды өз убагында, 5 маал намазды өз убагында жана Аллах таалам буйруган жерде окууга аракет кылуу керек. Мына ушул эң биринчи орозо кармаган адамдын адеби. Караңыздар, орозо да бул Аллах тааламдын буйруган буйругу. Тактап айтканда, ислам дининин түркүгү. Бирок эгерде карай турган болсок, намаздан кийинки түркүк болуп эсептелет. Намаз исламдын экинчи түркүгү болсо, орозо исламдын 4-чү түркүгү. Демек, момун мусулман адам орозо кармап, намазын таштап коюу бул акылга сыйбай турган нерсе. Сөзсүз түрдө момун мусулман адам намаз окуу менен анан орозо кармоо керек. Эми ошол намаз окуудагы Аллах таалам буйруган жерде болуу керек. Жана Аллах таалам буйруган жамаат менен болуу керек. Жана Аллах тааламдын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн таризде болуу керек. Тактап айтканда, ошол намаздын шарттары орундалуу, рукундары орундалуу, сүннөттөрү орундалуу менен сиз менен биз көптөгөн соопко жетебиз. Жана шарият максат кылган нерсени орундаткан болуп эсептелебиз. Эми ошол Аллах таалам буйруган 5 маал намазды, бир күн жана бир түндө 5 маал намазды сөзсүз түрдө мечитте окуубуз керек. Бул шарият буйруган буйрук. Ушул сиз менен биз намазды мечитте окуу менен Аллах тааламдын буйругуну жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнү тургузган болуп эсептелебиз.
Ушул менен биргеликте сиз менен биз таквалык деген сыпатка жетишебиз. Ал эми намазды таштоо менен сиз менен биз ушул азапка дуушар болуп калуубуз мүмкүн. Караңыз, Аллах субхана ва таалам ушундай деп айтат. Maryam сүрөсүнүн 59 жана 60 аятында فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Андан кийин ушундай адамдар келди, ал адамдар намаздарын ташташты жана өздөрүнүн кумарларын ээрчиди. Алар албетте тозокко барышат дейт. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Бирок ушулардан кутулуп калгандар кимдер? Тауба кылып, ыйман келтирип жана солих амалдарды кылгандар. Мына ушулар жаннатка киришет жана алар кыпындай дагы зулум чегишпейт dedi. Демек бул аяттан сиз менен бизге белгилүү болгон нерсе намазды таштап коюу, өзүнүн кумарына ээрчип кетүү бул адам баласыны тозокко алып келе турган амал экендиги белгилүү болду. Ошондуктан момун мусулман адам намазды сөзсүз түрдө орундатуу керек. Намаз бул Аллах Тааландын буйругу. Эми ошол намаз бир туугандар жамаат менен Аллах Тааландын үйлөрүнөн болгон бир үйдө болуу керек. Тактап айтканда Аллах Тааландын үйүнөн дегенден максат Аллах Тааландын мечиттеринен болгон бир мечитте болуу керек. Бул да Аллах Тааландын буйругу. Караңыз, Аллах Таалам пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жамаат менен намаз окуштугу жөнүндө буйруп ушундай деди. Ниса сүрөсүнүн 102 аятында وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. Эгерде сен алар менен бирге болсоң, бул согуш жөнүндөгү аят, согушта окула турган намаздын сыпатын Аллах Таалам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга үйрөтүп атат. Эгерде сен алар менен согушта бирге болсоң, фаақумта лахумус-салата, аларга намазды тургузган болсоң, анда сен менен бир тайпа келип намаз окусун деди. Жана алар колдоруна курал жарактарын алып алсын деди. Эгерде сажда кылган болсо дейт. Андан кийин силердин артыңарда турган тайпа, жана силерди коргоп турган экинчи тайпа келсин, белгилер барсын деди. Жана сен менен бир рекет окугандар барсын деди. Сен менен намаз окугандар келип туруп, сен менен намаз окуп, ошолор намазын бүтүрсүн деди. Жана алар да колдоруна куралда алып алсын деди. Бул жерде азыр сиз менен биз бул намаздын сыпаты жөнүндө сөз кылган жокпуз. Сиз менен биз бул аяттан эң негизги пайда, биздин темага байланыштуу пайда, Аллах субхана ва таалам ушундай коркуу учурунда, согуш учурунда момун мусулман үммөтүнө эмнеге буйруду? Намазга буйруду жана ошол намаз жамаат менен болуусуна буйруду. Караңыз, ушундай коркуп турган учурда, ушундай согуш, адамдын жаны каш менен кабактын ортосунда турган учурда ушундай жамаатка буйруган болсо, эми элестетиңиз, амандык болгон учурда, тынчтык болгон өкүм сүргөн учурда момун мусулман адам жамаат менен намаз окуштугу бул абзел, сөзсүз түрдө дегени. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине көңүл бура турган болсок, Абу Хурайра радыйаллаху анху ушундай деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир көзү азиз киши кирип келди дейт. Жана ушундай деп айтты дейт. О Аллахтын элчиси, мени мечитке жетелеп келген эч ким жок. Мага уруксат берчи, мен өзүм үйдө жалгыз намаз окуп алайын деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушундай деп сурады. Хал тасмаун нида бис-салати, намазга айтылган азанды угуп жатасыңбы деп сурады. Жанагы көз азиз киши наам деди. Албетте угуп жатам деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам анда ошол азанга жооп берген деди. Ал дегени жок, сен азанды уккан болсоң, анда сага эч кандай уруксат жок. Сени жетелеп келген эч ким жок болсо дагы сага уруксат жок. Сен сөзсүз түрдө мечитке келип, эмне намазды жамаат менен окушуң керек деди. Эми караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул сөздү көзү азиз адамга айтты. Көзү саламат, көзү көргөн адамга эмес, көзү азиз болгон, жетелеп келген адамы жок болгон эмне адамга ушундай деп айткандан кийин, эми сиз менен бизге алхамдулиллах Аллах Таалам берген нематтар ордунда көзүбүз көргөн, кулагыбыз уккан учурда сиз менен бизге эч кандай үзүр калбай калат бир туугандар. Үйүбүздө азанды угуп туруп үйүбүздө намаз окуштуга. Ошондой эле Бухари жана Муслимде келген Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анхумадан риваят кылган хадисте ушундай деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Салатул жамаати
تفضل على الصلاة الفرض ب27 درجة. Үйдө окулган же болбосо жалгыз окулган намазга караганда мечитте окулган намаздын сообу жамаат менен окулган намаздын сообу 27 барабар чоң болот деди. Субханаллах. Караңыз, сиз менен биз Аллах Тааламдын буйругуну, Аллах Тааламдын үйлөрүнөн болгон бир үйдө жамаат менен өтөштүгүбүз жалгыз өзүбүз өтөштүктөн бир топ эсе жогору экендигин билген болсок, анда эмне үчүн сиз менен биз ушул хадиске кайдыгер мамиле жасап, сиз менен биз үйдө жалгыз окуганга аракет кылабыз? Жок, момун мусулман адам сөзсүз түрдө мечитке барып окуу керек. Бул нерседе коомчулукка дагы чоң пайда. Момун мусулмандын жамаат менен окуштугу коомчулукка дагы чоң пайдасын алып келет. Ошол пайдалардын бирөөсү момун мусулман башка момун мусулманды сүйүүсүнө, үлпөттүү болуусуна мусулман үммөтү жана мечитке келип намаз окуусунда ар түрдүү кээ бир билбеген маселелерин үйрөнүүсү, ошондой эле муктаж адамдарды көрүп калган учурда муктажга жардам берүүсү, ошого окшогон сонун пайдалар бар. Ал эми мечиттен жамаат намазынан баш тарткан адамдардын жазасы кандай? Албетте шариятта хат койгон эмес. Жаза кескин түрдө жаза жок. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айткан. Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят кылган хадисте, бул да Бухари жана Муслимден келет. Караңыз, бир туугандар, Бухари жана Муслимден келет деп айтып жатканыбыз, Бухари жана Муслимден келген хадистер сахих хадистер. Бухари жана Муслимден келген хадистердин ичинен даиф деген хадис жок. Демек сахих хадистер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: "Атқалус салавати алал мунафиқина салатил аша ва салатил фажр." Мунафиктар үчүн эң оор болгон намаз куптан жана фажр намазы. Куптан жана багымдат намазы. "Валау я'ламуна ма фихима ла атаухума валау хаббан." Эгерде ушул адамдар билгенде, куптанга жана багымдатка берилген соопту жөрмөлөп болсо да келмекти. "Валакад хамамту ан амра бис салати фатқам." Мен кээде ушундай нерсени ниет ойлоп кетемин дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Сумма амра раджулан файусалли бин нас." Адамдар келген, жамаатка келген адамдарды намазыны окуштукка буйруп, ошолордун алдына бирөөнү өткөзүп, имамдыкка коюп, "Сумма анталиqu ma'i bi rijalin ma'hum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa ahriqu alayhim buyutahum bin nar." Андан кийин кээ бир адамдарды алып, ошол адамдар боо отун алып алса колдоруна, намазга чыкпаган адамдардын үйлөрүн барып, ошол отундар менен өрттөп жиберүүнү кээде ниеттенип кетет. Субханаллах. Мындан өткөн оор хадис барбы? Намазга чыкпаган, жамаат намазына катышпаган адамдар үчүн ушул хадис сескентүү керек. Ушул хадис сиз менен бизди уктап жаткан жерибизден ойготуп, секирип тургузуп, намазга алып баруу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жумшак инсан болгон, эч качан катуу сөз сүйлөгөн эмес, бирөөнүн көңүлүн орткан эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дин үчүн кээ бир жерде кызганычы болгон жана дин үчүн кээде катуу сөздөрдү айткан. Мына катуу сөздөрдүн бирөөсү ушул хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп баштады? Эң оор намаз мунафиктар үчүн багымдат жана куптан намазы. Бир туугандар, багымдатка жана куптанга намазга чыга албай аткан болсок, жүрөгүбүздү карайлы. Сиз менен биздин жүрөгүбүздө нифак деген оору келип орун алып алган болушу мүмкүн. Себеби багымдатты мунафиктар кимдер? Жүрөгүндө куфур байланган, ал эми тилинде исламды көрсөткөн адамдар, мунафик дейт шариятыбызда. Тактап айтканда 2 жүздүү адамдар. Бир жүзү мусулман, экинчи жүзү куфур. Ошол адамдар мунафик дейт. Ошол адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат, эң оор намаз куптан менен багымдат намазы дейт. Эгерде билгенде алар ошол намазга жөрмөлөп болсо да келмек. Эгерде сиз менен биз куптан жана багымдат намазына берилген сооп, убада кылынган соопту билгенибизде жөрмөлөп болсо да келмек. Бир туугандар, кээ бир адамдар эрте менен жумуштарын башташат. Короз кыйкыр элек учурда жумуштарын башташат. Дүйнөгө жетүү үчүн короз кыйкыр элек убакта турушат.
Бирок намазга сиз менен биз Аллах Тааламдын буйругун аткарууга келгенде, бир туугандар, кайдыгер мамиле жасайбыз дагы эптеп, септеп күн чыгаардын алдында окуп коебуз. Ал дагы болсо жакшы күн чыгаардын алдында окуп койгонбуз. Кээ бирлерибиз күндү чыгарып тургандан окуйбуз. Бул тилекке каршы бүгүнкү күндөгү сиз менен биздин эң көйгөйлүү маселелерибиздин бирөөсү. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Мен ушул адамдарга бирөөнү имам кылып коюп, өзүм кээ бир адамдарды алып алып, ошолор менен барып намазга чыкпаган адамдардын үйүн өрттөп жиберсем" дейт. Башка бир риваятта ушул нерседен тоскон нерсе алардын балдары жана аялдары деп айтылат. Себеби аялдарга жана балдарга жамаат намазы буйрулган эмес. Эми элестетиңиз бир туугандар, сиз менен биз үйдө уктап жаткан болсок, сиз менен биздин үйүбүздү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өрттөп жиберсе, албетте бул нерсе болбойт. Бирок ушул хадистин негизинде ушундай түшүнүшүбүз керек: сиз менен биздин үйүбүздү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өрттөп жиберсе, эгерде ушул намазга, жамаат намазына келбесе, кандай абалда болот элек? Демек, сөзсүз түрдө сиз менен биз эмне жамаат намазына чыгышыбыз керек. Абдуллах ибн Масуд радыйаллаху анху ушундай деп айтат: сахаби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунан илим алган сахаби ушундай деп айтат. Муслим риваят кылган бул хадисте: "Мен сарраху ан ялқаллаха гадан муслиман фалюхафиз аля хаули салавати хайту юнада бихинна". Ким эртең Аллах Тааламды мусулман абалда, караңыз, сөзүнө жакшылап көңүл бөлүңүз. Ким эртең Аллах Тааламдын мусулман абалында жолуктурууну кааласа, анда намазды азан чакырылган жерде окусун деди. Fa innalloha shara'a li nabiyyikum sunanal huda. Чындыгында Аллах Таалам пайгамбарыңыз үчүн туура хидayat болгон сүннөттү көрсөтүп койду деди. Wa innahunna min sunanil huda. Мына ушул мечитте жамаат менен намаз окуштук хидayat алган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болуп эсептелет деди. Эртең Аллах Тааламды мусулман абалда жолуктурууну кааласаңыз, анда намазды азан айтылган жерде окуңуз. Ал дегени мечитте жамаат менен окуңуз деген. Ошондой эле айтат: "Валакад раайтуна ва ма ятахаллафу анха илля мунафиқун ма'лумун нифақ". Биз жашообузда ушул нерсени көрдүк дейт сахаби сөзүн улантып. Жамаат намазына чыкпаган адам бир гана мунафыктыгы белгилүү болгон адам гана жамаат намазына чыккан эмес дейт. "Валакад кана ар-раджулу ю'та бихи юхада байна ар-раджулайни хатта юқама фис-саффи". Жада калса биз ушундай адамдарды көрөт элек дейт. Сүрөлүп, эки жагынан, эки желкесинен эки киши сүрөп келип, ушул жамаатка коюп, ушинтип намаз окугандарды көрөт элек дейт. Эми караңыз, субханаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында ооруган адамга, көзү азиз адамга, ушул сыяктуу үзүрлүү адамдарга эмне шариятыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой адамдарга уруксат бербестен, ошол адамдар мечитте келип жамаат менен намаз окуган болсо, сиз менен биздин саламат абалыбызда намазды таштап коюш кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Андан кийин бир туугандар, орозо кармаган адамдын эң чоң кемчиликтеринин бирөөсү бүгүнкү күндөгү намаздарын кечиктирип окуусу. Намаздарды кечиктирип окуу бир туугандар өз убагынан кечиктирип окуу кээ бир аалымдар, албетте бар эмес, кээ бир аалымдар намазы кабыл болбойт дегенге чейин барышкан. Эмне себептен? Шар'ий үзүрү болбостон, шариятта эч кандай үзүр деп эсептелбеген үзүр менен эле намазды кечиктирип окуу бул ал адамдын намазынын кабыл болбошуна себеп болот деп айткан. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким биздин амалыбызда болбогон нерсени кыла турган болсо, ал кыямат күнү кайтарылат дейт. Демек сиздин шарият үзүр деп эсептебеген үзүр менен эле намазды кечиктирүүңүз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы келген амал болуп калат. Ошондуктан бир туугандар ойлонойлу, намазыбызды эч качан кечиктирбейли. Кечиктирүү дегенден максат өзүнүн убактысы чыгып кеткенге чейин кечиктирип, кечинде каза кылып чогултуп окуп койгон адамдар бар. Эми ушул адамдар такыр окубай койгон адамдардан жакшыраак. Орозо кармаган адамдар, бир туугандар, таң калыштуу бир абал бар. Орозо кармайт, бир ай Аллах Таалам тыйган нерселерден тыйылат. Бирок Аллах Тааламдын башка бир буйругуну орундатпайт. Ал да болсо намаз. Жок бир туугандар, намазды орундатпай туруп, сиз менен биздин орозобуз кабыл болобу, болбойбу, ал өзүнчө бир маселе.
Siz menен biz Allah Taalamdын эң чоң буйруктарынын бирөөсү болгон намаз деген буйрукту аткарбай туруп, орозобуз эмне кабыл болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан балким быйыл биринчи жолу орозо кармагандырбыз. Балким көп жылдан бери кармап жүргөндүрбүз. Бирок намаз баштай электербиз. Жок, андай болбоңуз. Сөзсүз түрдө намазды баштаңыз. Намаз Аллах Тааламдын алдындагы эң биринчи мусулман адамдан сурала турган Аллах Тааламдын буйругу. Сизден орозодон мурда намаздан сурайт. Намазыңыз жок болсо, кечирип коюңуз, сиздин башка амалыңызга Аллах субханала таала өтпөйт. Бул пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Демек, намазды окуңуз. Намазды тургузуңуз. 5 маал намазды бир күн жана бир түндө Аллах Таалам буйруган 5 маал намазды тургузуңуз. Мына ушул Рамадан айы сизге жана бизге эң чоң мүмкүнчүлүк ушул намазыбызга бекем болуп, намазыбызды тургузуп алууга. Эгерде ушул Рамазан айында намазыбызды тургузуп ала турган болсок, анда бул сиз менен биз жеткен эң чоң ийгилик. Эгерде намазыбызды тургуза албай, жөн эле орозо менен былтыркыдай кылып, же мурдагыдай кылып орозо менен эле чектелип, орозо менен өтүп кете турган болсок, Аллах Таалам хидаяттасын дейбиз. Ушундай Рамазан айында шайтандар зынжырланып турган убакта, Аллах Тааламдын бейиш эшиктери ачылып, тозок эшиги жабылып турган учурда намазды баштай албасаңыз, кийинки айларда намаз башташ кичине кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан намаз сөзсүз болуу керек. Ал намаз өз убагында болуу керек жана Аллах Таалам буйруган жерде болуу керек. Ал да болсо мечит Аллах Тааламдын буйруган жери. Андан кийин момун мусулманга важип болгон адептер, милдет болгон адептердин дагы бирөөсү мусулман адам орозо кармагандан кийин Аллах Таалам арам кылган нерсенин баарынан алыс болуу. Ал арам кылган нерсе сөздө болобу, же болбосо кыймылда болобу, ошолордун баарынан алыс болуу. Ошол арам кылган амалдардын бирөөсү сап башында турган амал бул жалган айтуу. Жалган айтуу бир туугандар шариятыбыз каттуу тыйган амал. Бир эле орозо кармаган эмес, орозо кармаган башка күндөрү дагы эмне? Жалган айтуу арам амал болуп эсептелет. Бирок ошол жалган айтуунун дагы өзүнүн даражалары бар. Эмне деп ойлойсуз? Ошол жалган айтуунун эң чоң даражасы, тактап айтканда күнөөсү эң чоң болгон амал кайсы? Албетте Аллах жана анын расулуна жалган айтуу. Аллах жана анын расулунун атынан жалган айтуу. Мына ушул шариятыбызда эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү болуп эсептелет. Аллахты жалганчыга чыгаруу, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жалганчыга чыгаруу бул динибиз каттуу тыйган амалдардан. Келиңиздер Аллах Тааламдын ушул сөзүнө көңүл бурабыз. Аллах Таалам ушундай деп айтат: "Ва ла тaqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allahi al-kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum azabun alim." Nahl сүрөсүнүн 116-117 Сиздер тилиңиздер сыпаттап, мынау адал, мынау арам деп Аллах Таалам атынан жалган нерсе токуп чыкпаңыздар дейт. Чындыгында Аллах Таалам атынан жалган токуп чыккандар эч качан ийгиликке жетпейт. Матаун qalil, алар кыска бир убакытта бул дүйнөдө пайдаланышы мүмкүн, бирок аларда төлүктүү азап күтүп турат деди. Бул дегени бир туугандар Аллах Тааламдын атынан Аллах арам кылган нерсени адал, же Аллах Таалам адал кылган нерсени арам деп айтуу мына ушул аяттын астына түшүп калууга себеп болот. Бул дин бир туугандар Аллах Тааламдын дини болгондон кийин бул нерседе момун мусулман адам жоопкерчиликти сезүү керек. Дин жөнүндө сүйлөгөн адам сөзсүз түрдө жоопкерчиликти сезип, мен Аллах Тааламдын атынан сүйлөп атам, мен пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын атынан сүйлөп атам деп ушул нерсени элестетип туруп, анан сүйлөөрдө билген анык нерсесин гана сүйлөө керек. Эгерде билбесе оозун жабуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен кадеба алейя мутааммидан фалиятабавва мaq'adahu минан нар." Кимде менин атынан билип туруп жалган айтса, ал өзүнүн ордун тозоктон даярдай берсин деди. Кээде сиз менен бизге динибизге болгон кызыгуу, динибизге болгон сүйүү адамдарды, башка адамдарды динге чакырууга түрткү болот. Эми ошол динге чакырууда сиз менен биз жалган, жала, ар түрдүү нерсе менен чакырыш шарт эмес бир туугандар. Билген нерсебиз менен динге чакырайлы. Билбесек, ал нерсени сүйлөбөй эле коелу. Айрыкча бир туугандар, адал жана арам маселесине келгенде, бул маселеде сиз менен биз эмне оозубузду тыйып турайлы. Билсек сүйлөйлү, билбесек билгендерге калтырайлы.
Siz айтышыңыз мүмкін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям баллиғу анни валау ая, менде бір аят болса да жеткізіңіздер деп пайғамбар саллаллаху айтқан емес пе? Адамдарға жеткізішіміз керек қой деп. Албетте жеткізіңіз. Жеткізіңіз. Себебі бір туғандар, сіз менен біздің мойнымыздағы міндет адамдарға ақиқат динін жеткізу. Бирок ошол жеткізүүдө жалгандан алыс болуңуз. Айрыкча адал жана арам маселесинде өтө этияттык мамиле кылайлы. Аллах Таалам адал кылган нерсени арамга чыгарып, же болбосо арам кылган нерсени адалга чыгарып, динден чыгып кетпебиз керек. Бир туугандар, Аллах Тааламдын арам нерсесин адал кылуу, адал нерсесин арам кылуу бул динден чыгарып жибере турган амал. Эгерде билип туруп кыла турган болсок. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтат: "Иякум вал кадиб". Жалган айтуудан сактаныңыздар деди. Ошол жалгандардын сап башында турган Аллах Таалам жана анын элчиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям атынан жалган айтуу. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Чындыгында деди, жалган адам баласыны бузуклук гана нерсеге алып барат деди. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Ал эми бузуклук адам баласын тозокко гана үндөйт деди. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Адам баласы жалган нерсени сүйлөп, жалган нерседе жүрө бергенде, ал Аллах Таалам алдына жалганчы деп жазылып калат деди. Muttafaqun alayh. Bukhari жана Муслимден келген хадис. Ең ачынарлуу нерсе, бүгүнкү күндө намаз окуп жүргөн адам, кээ бир адамдар жалган адат болуп калган жашоосунда. Жалгансыз жашай албайт. Туура сөз сүйлөсө болот, бирок анын сыпаты жалган болуп калган. Бир туугандар, ошондой адамдарга эскертебиз. Аллах Таалам алдында пешенеңизге кеззап деп жазылып калбаңыз, жалганчы деп жазылып калбаңыз. Душманга болсо дагы чындыкты айтыңыз. Чындык менен жүрүңүз. Дайым чынчыл болуңуз. Ушул хадистин башы өзү ушундай деп келет. Ким чынчыл болсо, чынчылдыкта жүрө бере турган болсо, биринчи чынчылдык жакшылыкка үндөйт, жакшылык бейишке алып барат. Ким чынчылдыкта улана бере турган болсо, ал адам Аллах Таалам алдында чынчыл деп жазылып калат дейт. Чынчыл болойлу, жалганчы болбойлу. Кээ бир адамдар тамашалап жалган сүйлөп коет. Тамашалап дагы шариятыбыз жалган сүйлөөдөн тыйган. Жалгандын бардык түрү арам. Бир гана учур бар, шариятыбыз уруксат берген. Күйөө менен аял урушуп кеткен болсо, же эки дос урушуп кеткен болсо, эки мусулман адам, ошол экөөнү жараштыруу үчүн гана шариаттын чегинен чыкпастан жалган айтуу, ошол экөөнү жараштыруу максатында гана шариятыбыз уруксат берген. Башка учурда арам бир туугандар. Анан согушта жалган уруксат берилген. Душмандар менен мусулмандарга эмес, душмандарга жалган айтуу. Андан кийин бир туугандар, дагы сиз менен биздин мойнубузда милдет болгон ошол нерседен арылуусу, тактап айтканда ошол нерседен алыстоо милдет болгон амалдардын бирөөсү гыйбаттан алыс болуу. Гыйбат деген эмне? Гыйбат деген бир адамды ушундай сыпат менен эскеребиз, ал сыпатты өзү уккан болсо, ал жаман көрөт. Ушул нерсе гыйбат болот бир туугандар. Мисал айта турсак, ал көр, ал аксак, же болбосо ал андай, ал мындай деп ушундай бир сыпат менен сыпаттайбыз, ал өзү укса капа боло турган, же болбосо жактырбай турган эмне сыпат болсо, анда ал гыйбат болот. Гыйбат шариятыбызда катуу тыйылган амалдардын бирөөсү болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын убагында ушундай деп суралды. Гыйбат жөнүндө суралганда пайгамбар саллаллаху алейхи зикрука ахака бима якрах. Сен бир тууганыңды жаман көргөн сыпат менен сыпаттооң ошол гыйбат деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурады. Эгерде ошол сыпат анда бар болсо, анда эмне кылабыз деди. Ал чындап эле көзү көр болгон болсо эмне кылабыз деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деди: "Ин кана фихи ма тaqulu faqad igtabta". Эгерде сен айткан сыпат ал адамда бар болсо, анда сен гыйбат кылган болдуң деди. Эгерде сен айткан сыпат ал адамда жок болгон болсо, анда сен бухтан кылган болдуң деди. Бухтан ал эмне? Ошол гыйбаттан дагы күнөөсү чоң болгон амал. Андан кийин караңыз, Аллах Таалам Кур'анда гыйбат кылууну ошол адамдын этини жештик менен барабар деп сыпаттап мындай деди: "Вала ягтаб бa'dukum ba'da". Бири-бириңизди гыйбат кылбаңыз деди. Айюхиббу ахадукум айякула лахма ахихи майтан факарихтуму. Сиздердин бирөөңүздөр өзүнүн бир тууганынын этини жештикти жакшы көрөбү? Караңыздар. Кимиңиз жакшы көрөбүз? Эч кимибиз жакшы көрбөйбүз албетте. Кантип жейбиз бирөөнүн этини? Жей албайбыз го. Ошон сымалы эмне анын артынан гыйбат да кылбабыз керек. Андан кийин тыйылган амалдардын бирөөсү намима. Намима деген эмне? Намима деген чакымчылык. Чакымчылык деген бир адамды бир адамга айтпаган нерсесини, же болбосо айткан болушу да мүмкүн нерсесини
ортосунда араздашуу жаратуу үчүн сөз ташыган адамды чакымчы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла ядхулул жанната наммам, чакымчы адам жаннатка кирбейт деди. Валиядан биллах. Кейбир адамдарда бул сыпат төрөлгөндөн бери бар. Исламга келип намаз окуса дагы бирок эмне ушул сыпаттан арыла албай жүрөт. Ушул хадисти жакшылап кулагына түйүп алсын. Вала ядхулул жанната наммам деди. Жаннатка ушул чакымчы адам кирбейт деди. Ошондой эле Бухари жана Муслимде келген хадисте Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки кабырдын алдынан өтүп калды дейт. Анан ушундай деп айтты дейт: Иннахума ла ю'аззибани ва ма ю'аззибани фи кабирин. Чындыгында мына экөө каттуу азап алып атат. Кабырдын ээлери, ушул кабырдын астында жаткан адамдар каттуу азап алып атат деди. Булар чоң күнөө менен неме алган жок деди, азап алган жок деди. Amma ahaduhuma fakana la yastanzi'u min al-bawl. Birinchisi өзүнүн зарасынан сактанбайт эле деди. Биринчисинин азап алуусунун себеби зарадан сактанбаштык. Көрдүңүздөр, биртуанар, зара кылганда сактанбаштык, этият болбоштук сиз менен биздин кабырыбызда азап болууга себеп болот. Экинчиси аммал ахар fakana yamshi bin namimati. Жердин үстүндө чакымчылык менен жүрөт деди экинчиси. Демек, чакымчылык менен жүрүү кабырда азап болууга себеп болгон. Ошондой эле сиз менен биз арылуубуз милдет болгон амалдардын бирөөсү гыш. Гыш деген эмне? Гыш деп араб тилинде, биздин кыргыз тилинде сөзмө-сөз которуу кыйын, бирок орус тилинде махинация деп коет, махинация кылуу. Шариятыбызда арам кылынган амал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ман гашшана фалайса минна", ким гыш кылган болсо, махинация кылган болсо, ал бизден эмес деди. Ал деген соода сатык, башка мамиле, адамдар менен болгон мамиледе бир нерсени жашырып калуу, же бир нерсени алдап, өзүнүн пайдасына иштетүү үчүн бир нерсени айыбыны жашырып калуу, же болбосо башка нерселерди кылып, жанагы махинация кылып адамдарды алдап коюу. Бул нерсе шариятыбызда каттуу тыйылган амал. Эми бул жөнөкөй учурда тыйылгандан кийин, Рамазан айында орозо кармагандан кийин бул нерседен толук арылуубуз керек. Бир туугандар, өзүнүн негизинен гыш арам болуп эсептелет. Сиз ойлошуңуз мүмкүн. Базарда соода сатык кылып атып, бир товардын бир нерсесини жашырып калып, ошол нерсени сатып мен береке таптым деп. Бир туугандар соодага жалган аралашкандан кийин ал нерсенин берекеси кетет. Сиз менен биздин мамилебизге, арабызга ушундай махинация, гыш кирүү менен ал нерседен толук береке качат. Андай кылбаңыз. Момун мусулман болгондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчиңиз. Бардык нерседе Аллах таламдын буйругунан баш ийиңиз жана Аллах таалам тыйган нерседен толугу менен тыйылыңыз. Сиз менен биз эгерде ушул нерсени жашообузга алып келе турган болсок, мусулман коомчулугунда чыныгы бактылуулук орнойт. Элестетиңиз, бүгүнкү күндөгү базардагы жалганды кимдер айтып жатат? Мусулманмын деген адамдар айтып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды элчидим, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад, Роббим Аллах деген адамдар айтып жатат. Роббим Аллах дегенден кийин динибиздин ушул жерине дагы көңүл бөлсүн. Гыш ислам дининде арам го. Андан кийин бир туугандар, дагы сиз менен биз арылуубуз милдет болгон амалдардын бирөөсү бул маазиф. Маазиф деген музыкалык инструменттерди колдонгон нерсе менен, тактап айтканда, музыка угуу десек дагы адашпайбыз. Караңыз, Аллах субхана ва таала ушундай деп айтат: "Ва минан наси ман яштари лахвал хадити лиюдилля ан сабилиллах". Адамдардын арасында ушундай адамдар бар, адамдардын арасында. Аллах тааламдын жолунан тосуу үчүн лахвал хадисти сатып алат деди. Лахвал хадисти Абдуллах ибн Масуд радыйаллаху анху Аллахка касам ичип айткан экен, бул жердеги лахвал хадис деген өзү араб тилинен кыргыз тилине оодарганда бекер сөз деген. Бирок бул жердеги бекер сөздү максат деп Абдуллах ибн Масуд ушундай деп айтат: бул жердеги музыканы максат кылган Аллах таалам деп айтат. Ошондой эле Хасан аль-Басри деген улуу алым болгон, ал бул аят музыка жөнүндө түшкөн деп айткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: "Ла якунанна мин уммати аквамун ястахиллуна ал-хирра вал-харира вал-хамра вал-маазифа". Менин үммөтүмдөн ушундай адамдар келет, алар 4 нерсени адал кылып алат дейт. Ал дегени мурда арам эле, бирок кийин адал кылып алышкан дейт. Биринчиси аль-хир, зина, экинчиси жибек, шолк деп коебуз. Үчүнчүсү арак, төртүнчүсү музыка. Көрдүңүздөр бир туугандар, музыка арактын, жибектин жана зынанын алдында эскерилди.
Кээ-бирлер айтушу мүмкүн. Музыка да харамбы? Харам. Шариятыбызда харам. Сиздин балким жүрөгүңүз кабыл албай аткандыр. Бирок өкүмү харам. Каалайсызбы, каалабайсызбы, бул шариаттын өкүмү. Музыканын бардык түрү, музыкалык аспап колдонулган ырлардын баары шариятыбызда харам кылынган. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, адал кылып алат деп атат. Менин үммөтүмө ушундай адамдар келет, алар адал кылып алат. Ал дегенде шариятыбызда өзү харам эле, бирок адал кылып алат. Ал балким сиз менен биз жөнүндө айтылгандыр. Бүгүнкү күндө музыканы адал кылып алганбыз. Музыкасыз жашоону элестете албайбыз. Музыка сиз менен биздин жашообуздагы эң чоң роль ойногон нерсе болуп калды. Жок, сиз менен биз музыканы таштап, ошонун ордуна Кур'ан окуу менен толтурайлы. Кур'ан угуу менен толтурайлы. Кандай сонун Кур'ан окуган үннөр менен Кур'ан окуган адамдар бар. Ошолордун Кур'анын окуйлу. Андан кийин бир туугандар сөзүбүздүн аягында ушул менен жыйынтыктайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен лам яда кауля зур", ким бекер сөздү, жалган сөздү, ушуга окшогон нерселерди таштабай турган болсо, вал амали бихи, ага амал кылууну таштабай турган болсо, фалайса лиллахи хаджатун фи ан яда туамаху ва шарабаху. Аллах таалам анын тамагыны жана ичимдигин, суусундугуну таштоодо эч кандай муктаждыгы жок деди. Ал дегени сиз менен биз орозо кармап, жештиктен, ичиштен тыйылган болсок, бирок жаман сөздөн, жаман нерселерди сүйлөөдөн тыйылбай турган болсок, Аллах таалам сиз менен биздин орозобузга муктаждыгы жок. Ошондуктан келиңиздер орозонун милдет болгон адептерин орундатайлы. Орозобуз толук сооп менен, орозобуздун эң камал түгөл сооптуу болуусун кааласак, анда ушул адептерге моюн сунайлы. Аллаху алам. Аллахум ахфад алейна динана. Аллахум биздин динибизди сактагын. Ва каффа жаварихана амма югдибук. Өзүң каарың келе турган амалдардан биздин денебизди сактагын. Угфир лана ва ливалидейна. Бизди жана ата-энебизди вали жамиил муслимин би рахматика я архамар рахимин. Өзүңдүн ырайың менен кечиргин. О кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Ва саллаллаху ва салlam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.